Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Күжүрмөн агрардык телепрограммасы. Аны мен Талай Мамбетов алып барамын. Бүгүн биз бөдөнө багуунун жолдору, аны кантип бакса болот, кандай артыкчылыктары, кемчиликтери, өзгөчөлүктөрү бар. Мына ушулардын тегерегинде кеп козгойбуз. Ал эми студиябыздын коногу жеке ишкер Билалидин уулу Абдул Басит. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Кушак болсун. Рахмат сиздерге. Алгач ушул кириш иретинде дейли, мисалы бөдөнө тууралуу кеп козгойлу деп атабыз буюрса. Бөдөнө багам, бөдөнө багып баштайм деген ишкерлер бул жака мурда кийин эгерде балким аз санда багатар болсо, көп санда баккысы келген болсо, же болбосо эми киришип жаткан болсо, кандай даярдыктарды көрүш керек, кантип башташ керек ушул ишкердикти? Эми бөдөнө негизиле бир кээ бар, бул бөдөнө деген эмне деген суроодо болуп калышы мүмкүн да. Бул бөдөнө бул кыргоолдор тобуна кире турган канаттуу. Өзү чоңдугу 300-400 граммдын тегерегиндеги канаттуу болот. Анан деген бул негизи өзү характер жагынан жапайы канаттуу болуп эсептелет. Баякы кээ бир сапаттарынан байкаса болот. Анан мисалы муну баякы үй канаттуулары сыяктуу кылып көчөгө монтип кой берип бакканга, анан кечинде кайра үйүнө кирип кетет деген сыяктуу канаттуу эмес. Ошондуктан буну баякы клеткага атайын ошентип багылат да. Эми баксамбы дегендерге албетте кеңеш берет элек. Бакса болот сөзсүз түрдө. Эми бакканга жараша биринчи сөзсүз түрдө мисалы бир адам деле жашаш үчүн биринчи тамсы алат го. Ошого деле биринчисинде башында эле ошол жашоо шартын түзүш керек. Үйүнү дегендейчи клеткасын жасап, андан кийин ошол кайсы породадан багайын, кайсы эми ар кимиси ар кандай, бири этин союп жейин дегендер болот, кээ бирлери баякы жумуртка алыш максатында болот. Анан эми ар ким ар кандай мүмкүнчүлүгү канчалык келсе ошончолук багып, мисалы кээ бирлер бизнес жаатында колдоном дегендер да болушу мүмкүн. Албетте бакса болот, колдон келет. Баякы колдон келбей турган жумуш, адамдын колунан келбей турган жумуш өзү кыйын да. Кызыкса эле бакса болот сөзсүз түрдө. Мынакей биринчи ошол жашай турган үйүн аныкташ керек деп атпайсызбы, жеринчи. Анан ал жерде чоңдук эми болжол менен бир 500 000 бөдөнө дейли да. 1000 бөдөнөгө болжолду канчалык чоңдукта бөлмө, мындай имарат, анан орусча аталып жүрөт, брудер деп, алар жашай турган үйү. Ошол клеткалары канчалык чоңдукта болуш керек, аралыктары, түйүнө кыгы түшкөн жери, жумуртка жемжей турган жерлери, ушулар тууралуу да кеңирээк айтсаңыз. Эми башынан айта кетсек, бул мурда мисалы жапайы бөдөнөлөр жана жумуртканы өзү эле эме болуп, баягы күрк болуп басып, ошентип ачырбай эле. Азыр эми баягы технологиянын заманы болгондуктан, азыркы эми учурда эми баягы инкубатор аябай жайылган учур. Эми азыр ар бир эле үйдө жасап калды баягы инкубаторлордучу. Анан ачырам десе жумурткалар аябай көп бүгүнкү күндөчү, породалары менен, түрлөрү менен элечи. Анан буга спрос деле жакшы бүгүнкү күндөчү. Анан башында багайын дегендер эми ошол айтып атпайм, породасын биринчи аныктап алыш керек. Мисалы бир эттүүрөк породасы бар, бир жөн эле жумуртка багытындагы породалар бар. Эттүүрөк породаларга эми кичине жер чоңураак болуш керек, местасычы, клеткасы. Жумуртка багытындагыларга бүткө кичинерээк. Анан деген бунун ачылуу процесси инкубационный период деп коет. Бул ошол инкубатордун ичинде 17 күн дегенде ачылып чыгат да. Бул 15 күн температурасы бөлөкчө болот. Калган 2 күндө уже баягы выводной күндөр болот. Уже жумуртка баягы уже билесиздер да, баягы чокуп коет, баягы ичинде чөжө уже бышылып жетилгенде, анан уже чөжө чокуп, бул уже признак да, уже жакын арада 5-6 сааттын ичинде уже чөжө чыгат деген. Анан сөзсүз түрдө буга клетка болгондо эми ар ким ар кандай жасайт. Мисалы бирөө кененирээк клетка кылып үстүнөн ачмай жасайт, бирөө жанынан ача турган жасайт. Анан клетка негизи баягы китебинде 10-10 сантиметр квадратка бир бөдөнө деп эсептелет да. Бирок баягы практика жүзүндө баягы теория менен кичине келбей калган жерлер болуп калат да. Мисалы ошентип салып көрсөң, баягы бул балким баягы кичирээк бөдөнөлөргө эсептелип калган болушу мүмкүн, бирок баягы эт багытындагыларга биртке чоңураак месте керек да. Бул кандай болсо баягы энине дагы, бийиктигине дагы биртке чоңураак месте керек. Анан деген жанагы брудер дегениңиз, бул брудер деген бул баягы инкубациядан чыккан чөжө, бул энеси жок да. Башкача айтканда биз өзүбүз бастырып атабыз да. Эми биз ошонун жоопкерчилигин, энелик жоопкерчиликти өзүбүз алышыбыз керек болот да. Ошого деген бул брудер деген ушундай бир ящик болот.
Ал жыгачтан жасалат, же кээ бирлер пенопласттан жасайт. Эми жыгач, оцинковка, листтен эми ким кандай материал болсо жасаса боло берет. Анан деген буну жасаганда ичинде эмнеден турат брудер? Бул чөйжө ачылганда билесиздер өзү бул эменин ичинде, инкубатордун ичинде 37,7ден 37,4дөн 37,7ге чейин градустун ичинде ачылат да. Анан бул баягы чөйжө ысык болуп чыгат. Инкубатордун ичинде ачылганда эле уже температурасы 37 градустун тегерегинде 38 градус болуп чыгат. Аны алып туруп эле 20 градус клеткага бөлүп койсоң, ал өлүп калат да. Ошон үчүн буга брудер деген ошол клеткада эле ошол инкубатордун уланысы деп койсок болот. Бул баягы чөйжө ошол энесинин жылуулугунда чоңойгондой эме болот да, баягычы. Анан бул инкубатор брудердин ичинде 2 лампочкадан болот. Бир лампочка жана кызыл лампочка көрүп жүрсөк, инфракрасный лампочка деп коет. Бул баягы күндүн табыны, күндүн витаминин алып турат, андан ысыктык, жылуулук ошону. Экинчиси обычный эле освещение, жарыктык. Аларга деле жарыктык керек. Анан албетте булар бөдөнөлөр баягы жапай канаттуу болгондуктан, мисалы тоокту мисалы үйдүн алдына келип калса, бирдеке болсо күчтесең кетип калып кайра келе берет го. Бул бөдөнөлөр булар жапай болгондуктан булар баягы чочуса кайра келбей кое турган эмелер бар да. Ошон үчүн булар клеткада, бирок клеткада деле эч жака качып кете албаса деле, бирок баягы стресс болгондо булар баягы жем жеши азайып калат, анан суу ичиши баягы дегенде мындай чочуп калат деген да. Ошого ошол брудердин ичинде жеми, суусу бүт ичинде болот, анан баягы закрытый болот дагы. Ал жерде уже баягы терморегулятор деген датчик бар. Ошол баягы температураны өзүнүн керектүү температурага чыгарып, ысып кетсе өчүрүп, үшүп кетсе кайра жылуулап, ошол кыскасы баягы эненин ролун ойлоп турат да. Ал жерде 15 күн 20 күнгө чейин турганга өзү жакшы. Анан ошондон чөйжө баягы өлүм эмеден азыраак болот. Мисалы бизде баягы баарыбыз эле башынан өтсөк керек, баягы жаштыкта балапан багып көрөйүн деп эле ата энебизге айтсак эле бир коробкага 10 штук алып келип берет. Анан көчөгө алып чыгып коесуң же клеткага салып коесуң эшикке элечи. Жайдын күнүндө эле суук болот да, кечкисинчи. Анан баягы өлүп калат. 3-4 күндө анан бул баягы инкубатордон чыккан чөйжө ушундай экен да, өлүп калат экен да дей бересиң. Бирок баягы мындай табиятты карап көрө турган болсок, баягы тоок балапандар кандай карайт? Мисалы кооптуу нерсе келаткан болсо коргойт дегендейчи. Анан мисалы жагым болсо астына алып баягы кургап кылып эме кылыпчы. Анан ошого буга деле ошол башында эми аманат да. Эми ошо чөйжөнү ачырып алгандан кийин ага деле шарт түзүп бүт караш керек болот да. Албетте. Мисалы сиз азыр бөдөнөнүн бир эмес, бир канча түрлөрүн багып аткан учуруңузда, тажрыйбаңыз жетишерлик десек болот. Анан кийин сиздин сунушуңуз боюнча Кыргызстандын шартында эт багытында, анан жумуртка багытында кайсыл бөдөнөлөрдү кармоо ыңгайлуу, пайдалуу экен? Эми биз баягы башында көп түрлөрүн багып көрдүк. Мисалы бир 7-8 түрүнө чейинчи. Дүйнө жүзүндө көп түрлөрү бар, 10-15 түрү бар бүгүнкү күндөчү. Бирок бизде баягы Кыргызстанда эме болгон бир 7-8 түрлү бар. Мисалы кээ бир адамдар бар, жөн эле баягы ассортимент кылып эле баккандар бар да. Мисалы 5тен 6дан кылып коюп эле, бул мындай барода, бул биякта жашайт деп баягы кээ бирлер баягындай үйдүгө зоопарк кылган сыяктуу баягындай атайын бир аз өлчөмдөгү эмелерди баккандарчы. Негизи бирок мисалы ишкердик кылам, анан же болбосо метин сатам, же мисалы бүгүнкү күндө көп чайканаларда, көп кафелерде, ресторандарда бөдөнөнүн эти, бөдөнөнүн жумурткасы жана пловторго басылып эме болуп атпайбы? Аябай ушундай талап болуп аткан учурда бүгүнкү күндөчү. Ошого деген бул породаларынан биз ошол азыр 4-өн багып атабыз. Эң баягы выгодный десек болот, эң баягы элге деле керектүү. Анан кээ бир породалар бар, мисалы эл аны бөдөнө экен деле түшүнбөй калат, бирок эмне канаттуу экен же болбосо бакканга деле анча кызыкпаганчы. Бирок мисалы биз бөдөнөнү таанып билген породалар бар да. Мисалы техасский деген порода бар. Ак, анан баягы үстү кара болгончу, баш жагы кара болгон. Бул техасский бройлерный порода болот. Бунуку болгону баягы жемин жакшы берип, жакшы карасаң, бул 1 айда эле уже сойгонго жетилип калат да. Негизи эле өзү бөдөнө чөйжөсү ачылгандан баштап эле 45-күнү уже жумуртага кирип баштайт да, эң алгачкыларычы. Анан экинчи породабыз бар, бул Феникс деген, бизде азыр учурда багылып өндүрүлүп аткан Феникс деген бул сары порода. Бул деле баягы эт жана жумуртка багытындагы. Эми көбүрөөк жумуртка багытында десек болот, себеби бунун жумурткалары баягы крупныйраак келет, биткечи, кичине чоңураак. Анан негизи ошол эт жагынан дагы бар. Бирок бунун эмеси баягы көбүнчөсү баягы жумурткага деп алышат да. Үчүнчү породабыз фараон деп коет. Кара чаралы болгон порода. Эми муну баягы көрүүчүлөрдөн баягы көрүп билгендер же баккандар болсо билет. Булар деле ошол жумуртка жана эт багытындагы, көбүнчө жумуртка десек болот. Анан 4-породабыз бул английский черный деп коет. Белогрудь деп коет
кээ бирлери. Бул өлкө ошол жумуртка багытына көбүрөөк эти бирке азыраак болот, бирок жумуртка стабильно туйт да. Анан деген бул негизи үйдө багам дегендер эми бул баягы этини, жумурткасын дарлыкка багып эме кылам дегендер болушу мүмкүн. Албетте кеңеш берет элек, бакканга жакшы, ыңгайлуу, эми өтө деле баягы чөнтөктү жукартып таштабайт, мисалы 50-60 100дү баксачы үйгөчү, бакса боло турган эле да. Анан деген өтө аз эле местаны ээлейт. Мисалы 1 квадрат метрге эле бир топ бөдөнө батып калат да. Эми үйдө мисалы сарайлар бар да, чоң сарай же болсо мисалы ар бир эле кыргыздын үйүнө кладовка деген нерсе болуп болуш керек. Кладовканын жарымы бош, ошол бир жарымын эле багып койсо болот. Анан жайкысын уже көчөгө деле багып койсо болот. Бирок эми көчөгө бакканда мисалы анан баягы телевидениеден көрдүк эле, анан көчөгө бакса болот экен дегенде алдыга деле клетка, бирок ошо клеткадан башы чыкпай турган болуш керек да. Себеби случайлар көп болот. Башын чыгаргандан мышык чыгып кеткен, анан белек болгон ушундайчы. Эң негизгиси баягы ошол жырткыч эмелер, баягы мышык эмелер тийбегендей бир мындай отдельный бир комнатага, бир отдельный помещенияга баккан жакшыраак. Себеби тынчыраак, анан баягы бул баягы айтып атпайбы, стресске кабылат депчи. Онуга жанагы кокусу жанагы тарактап кеткен, же болбосо бир салафандын үндөрү эмелиги ошондой стресс болуп калат. Бунун эмеси кээ бирөө жумуртка туубай калышы мүмкүн, же болбосо жумуртка туушу азайып калышы мүмкүн, ушундай эмелер болот да. Ошого кеңеш берет элек үйдө баккангачы. Ошол 4 породасы бүгүнкү күндө аябай мындай актуалдуу десек болот да. Демек ошол мисалы эгерде байкабастан чочутуп алсак, ошо стресске түшүрүп алсакчы, кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү бар, же болбосо ошонун алдын алуунун жолдору кандай? Жакшы суроо. Эми буну стресске кабылбаш үчүн буну бир адамга үйрөткөн жакшыраак. Бир адам келип чемин берип, бир адам келип жумурткасын чогултуп, себеби ал адам уже баягы кызыккан адам болот. Баягы мээнетин текке кетиргиси келбейт да. Өлүп калышын каалабайт, же жоголуп калышын каалабайт, же жумуртка бербей коюшун каалабайт да. Ошон үчүн бир адамга көнгөн жакшыраак. Анан деген стресске кабылганда эми баягы вообще эле жумуртка туубай калат эмес, бирок баягы чочуп 1-2 күн баягы эме болуп калышы мүмкүн, туубай калышы мүмкүн, бирок андан ары туубай берет да. Бирок көпкө чейин стресс кылган болбойт да. Анан баягындай жапайы болуп, эми жапайы болгондо эле уже көп эмелери эме болуп калат да. Баягындай кандай десем, баягы коркуп чочуп калганда көп эле баягы эмелери, сапаттары эме болуп калат, агрессивный болуп калат, бири-бирин чокуп коюшу мүмкүн. Анан булар жапайы болгондуктан бири-бирин чокуп, бири-бирин өлтүрүп да коюшу мүмкүн да. Ошого аярлуулаак мамиле кылган жакшы да. Мисалы тоокту куй бересиң, таш ыргытасың, башка кыласың, ал андайга кабылбайт да. Себеби тоок үй жаныбар да. Ошого баягы эме кылган жакшыраак, абайлап мындай эме мамиле кылган жакшыраак. Эми албетте стресс болгондо кайрадан эле ошол стресс болбогонго мындай тынчыраак бакканга, коркутпаганга аракет кылыш керек ошол. Андан сырткары мисалы ар бир жаныбар, адам деле, башка жаныбарлар деле сөзсүз түрдө ооруга чалдыгат да, кабылышат. Анан бөдөнөлөр кайсыл ооруларга көп чалдыгат? Бөдөнөлөрдө кездешкен оорулар кайсылар? Анан негизи эле ооруга чыдамдуулугу, көтөрүмдүүлүгү кандай экен? Жакшы. Бөдөнө суукту жактырбайт. Негизичи суук дегенде мисалы чоң бөдөнөлөрдү элестетсек, жумуртка тууп баштаган же болбосо уже чоң бөдөнө. Негизи эле чоң бөдөнө канча айдан баштап эсептелет? 45 күндөн кийин уже бул чоң бөдөнөгө кирип калат. Бул деген сөз плюс 15 градуста жашай ала турган бөдөнө, плюс 15 градус жашай берет. Анан өтө ысыкка, мисалы булар плюс 27-28 градустан өйдөгө уже чыдай албай калат да, суусап, акактап ошондой болуп калат. Анан булардын көп ооруга чалдыкканы мисалы көп бөдөнө баккандардын арасында ошонун катарында мен мисалы көп баягындай кээ бирде баягы себепсиз өлүп калгандар болот, андай болот. Анан интернет деген бүгүндө булактар бар да биздечи, баягы көп эмелер, маалыматтар бар. Ал жерде мисалы 20 жылдап бөдөнө баккан кишилердин эмелери бар, жазган эмелерчи. Анан булардын эң негизи бир топ оорулардын түрү бар, бир 20дай оорунун түрү бар. Бирок булардын баары эле келип туруп эле түп тамыры баягы санитардык нормаларга келип такалат да. Мисалы срок өтүп кеткен жем биринчи очередтечи. Мисалы арпа, буудай, кукуруз, булар баягы плесень деп коет го, баягы көгөрүп кетип, анан жагы уже көп срокто туруп калып, жылдап туруп калган эмелер боло турган болсо, ошону жегенде дагы көп ооруларга чалдыгат. Ичеги оорусу, жана кловаки деп коет, баягы жумуртка тууган жерлери жара басып кетет. Анан эмеси мисалы оорулардын түрлөрү, мисалы сальмонеллез деген оорусу бар. Анан кийин коликбактериоз деген оору бар, полароз деген оору бар, аспергулез деген оору бар, гельминтоз деген оору бар, авитаминоз, рахит, выпадание
дифтерия деген ушундай толтура оорулар бар да. Эми булардын баары эле келип ошол негизи таза шартта багыш керек бөдөнөнчү. Эми канаттуу деп эле анан баягы bunun tabiatı var. İtteki emez de itke деле жугундуну жаман идишке деле бир эле идишине коюп бере бересиң. Бул мындай эмес да. Мунуку баягы тазалыкты жакшы көргөн, анан негизи өзү ооруга көп чалдыкпайт. Негизи эгерде норма менен бага турган болсокчу, бул нормаларга мисалы берип аткан суу идиштери таза болуш керек. Постоянно жууп, тазалап, анан мисалы эски идишке же болбосо баягы идиштин ичине эме басып кетет, жанакы сууда балыр деген болот го, жашыл эмечи. Ошо нерсе басып кетет, ал микроб топтойт. Ошонтип анан ошону ичкенде ошол идиштен ичкен бүт эле бөдөн ооруп калат да. Анан буга деген постоянно свежий суу. Мисалы бүгүнкү күндө мен көп бөдөн баккан же болбосо канаттуу баккандарга айтат элем, сууну бакалашкага бербей, прямой бергенге аракет кылыш керек да. Жанакы бүгүнкү күндө мисалы нипильный поилка деп баягы көчөттөргө эмелерге кылып атпайбы, шлангамен тартып келипчи. Бул ар бир ошо канаттууларга алдын алып келип бериш керек да, постоянно таза суу ичип туруш керек да. Баягы бир эле идишке баягы эме суу толтуруп берип, бул убакыт деле болот. Анан экинчисинен таза суу болбой калат да. Ошол таза суу, анан экинчисинен жем. Анан үчүнчүсүнөн ошо жашаган жери таза болуш керек. Мисалы деген бир айда бир же бир 20 күндө бир бөдөнлөрдү бөлөк эмеге алып, ал жер тазалап, дезинфекция, мисалы бүгүнкү күндө паяльник менен эме кылса болот. Бөлөк дезинфекциялар толтура, мисалы марганцовка, перекс водород, ошо нерсе толтура, ошондойлор менен чачып, антисептиктер бар, мисалы бүгүнкү күндө же толтура болуп кетпеди. Ошолор менен дезинфекциялап, тазалап турса эле бөдөндөр бул оорулар калдыкпайт. Анан деген сөз оорунун алдын алуу, мисалы адам деле прививка алып атат, башка алып атат, мисалычы. Ошо окшоп буларга деле баягы алдын алуу оорудан алдың баягы эме деп коет, баягы эмне деп коет, антибиотик витаминдерди берип койгон жакшыраак. Бул эми баштапкы күндөрүндө мисалы антибиотиктер бар, азыр аты эсимден чыгып атат. Ошол өзү баягы аграрный магазиндерде, вет магазин эме аптекаларда бар. Ошол дарыларны башында ошол 3 күн 4 күн ичилет антибиотик. Андан кийин 3 күн 4 күн витамин ичилет, болду. Андан кийин уже муктаж деле болбойт. Анан дагы бир көп эме болгондору ошол начар местодан, начар тамак аштан, андан кийин жем регулярно берилбесе, булар оорусу баягы бири-бирине чокуп, бири-бирин өлтүрүп коет да. Бул оорудан да жаман. Оору эми ал тирүү нерсе да. Шүмүрөйсө деле баягы тирүү болуп турат. Бирок жана чокуп бир эле канаса баары эле чокуп эле эме кылып өлтүрүп коюшат. Ошого буларга баягы кандай десем, эми канаттуу, эми багам деп алгандай аманат болгондон кийин мага жакшылап көңүл буруп багыш керек. Мисалы 3 маал жемин берип, постоянно карап, астында тебеленде калбадыбы депчи. Анан көп жоготуулар чөжө кезинде болот. Чөжө кезинде бири-бирин эле тебелейт. Бул дегенде жанагы эле келип температурага келип такылат. Температура ылдый болуп кетсе, 30 градустан ылдый болуп кетсе, анда уже булар бири-бирин тебелеп, чогулуп, ушинтип өлүп кала берет. Анан айтат, бөдөнө багайын дедим эле, анан баягы уже желанием кетип калды, өлүп калат экен деген эмелер болот. Мисалы чөжө багайын дедим эле. Мисалы ошол эле карасак, мисалы 10 миңдеп, 20 миңдеп тоок фермаларда иштеткен байкелер бар, мисалычы. Жумасына 10 миңден чөжө чыгарып, багып, ошону өлтүрбөй эле баккандар бар да. Мындай карасаң, алардыкы эмнеге болуп атат, биздики болбой калат деген суроо да. Негизи эле келип баягы изилдеп эме кылыш керек. Интернетте толтура буну баккан жолдору, эми орустарды билесиздер да, бүт эле видеону бүт кылып аткан майда ишине чейин видеого чыгарып коет да. Эми ошону көрүп эле эме кылыш керек. Мисалы өзүң билбесең кошунаң билет же досуң билет, ошону эме кылып, жасап, эме кылган. Албетте ар биринин шарты менен кылган деген жакшыраак болот да. Жогоруда мисалы бир канча ооруларды санап кетпедиңизби? Ушул ооруларга чалдыга турган болсо, эмнелерге алып келиши мүмкүн бөдөнөнүчү? Анан кийин бул бөдөнөнүн ооруп аткандыгынын өзүнүн бир белгилери болобу? Кантип биз аныктай алабыз ал ооруп калгандыгын? Эми билесиз, негизи ден соолугу жакшы адам күлүп, жайнап, сүйлөп эл менен аралашат да. Ден соолугу начар адам бул баягы элден четтеп, үйдө төшөктө жатып калып ушундай болобуз го. Бул адам да элестеткендечи. Бул ошондой эле бөдөнөлөрдө, канаттууларда да ошондой. Мисалы ооруп аткан бөдөнө баягы бүттүгү жабалактап бүт келип жем жеп аткан бөдөнлөрдүн арасында жок болот. Ал бир четте шүмүрөйүп баягы турган болот да. Анан муну мисалы эң кенен таркалган оорулары слабость. Бутуна тура албай калат, кулап калат. Анан баягы эме кыргы чыга турган жактары сууланып, ошол жерден жанагы эмеси кыктары суюк болуп чыгып, ушундай ооруларга эме болот. Кээ бирлери баягы шилекей агып калат, башка болот. Бирок бөдөнөнүкү коркунучу жана тооктукундай эмес. Тооктукундай мисалы бирөө чума болуп ооруп калды,
кырылып калат го. Андай эмес булардачы. Мисалы бирөө шүмүрөп эме болуп калса, аны алып дарыласа болот. Ошол эле антибиотик жанакы эле витаминдерди берип, андан кийин буну албетте баягы карантин сыяктуу кылып отдельно багыш керек. Мисалы буну бир көрүштөн биз доктор эмеспиз да, баягы самоучка дегендейчи. Анан аны кандай оору экендигин билбейбиз да. Бирок ошо антибиотик өзүнүн дарылары бар, бир топ дарылары бар. Мисалы чиктоник, интрочик деген дарылары бар. Мерде мисалы тиабендазол деген дарылар бар, амфетрицитин деген бар, клотримазол. Ушул дарыларды мисалы вет аптекаларда бар. Мисалы бул бир эле канаттууларга колдонулат. Себеби канаттуу дегенде баары эле оорулар окшош, анан симптомдору окшош болуп калат го. Анан ошол негизи эле слабость, кулап калган же болбосо көп уктап калган. Мисалы жайында туруп эле уктай берет да. Же жем жебейт, же суу ичпейт дегендейчи. А негизи жакшы жем жеп аткан, жакшы суу ичип аткан бөдөнү ал оорулуу болуп эсептелбейт да. А негизи башында ошол негизи баягы витаминдердин акча аябай эле негизи берип коюш керек ошо витаминдерин. 100-200 сом турат заты кийинки баягы кырылып калганга караганда ошо ичине витаминини берип эме кылып койсо жакшы. Баарыбыз эле азыр бүгүнкү күндө слабый болуп калбадык бу эле витамин ичип дегенде элечи. Баягы анан бул үйдө карагандыктан балким кээ бир витаминдер жетишпейт. Мисалы жапайда мисалы күндүн нуру жетиши мүмкүн, чөп чаар жанакындай дары дармектерди жейт мисалычы. А буга мисалы ошол нерсени алып келип бериш керек. Эми рас өзүбүз карайбыз дедикпи, ошону алып келип ошого шарт түзүп эме кылып бериш керек. Анан негизи дарылаганда ошол ооруларды отдельный дарылаган жакшы. Мисалы бизде фермада оорулууларга отдельный больница бар да. Фермада отдельный ошондо бир палата кылып койгонбуз. Эми булар деле баягы жашоодо эми ал жерде бир 5000дей бөдөнү бар. Ар 5000 арасында ар кандай болуп калат. Кээ бир өлүп калат, кээ бирлери ооруп калат. Ошондойлорду отдельный бир больницаларга алып, отдельный багабыз да. Ага уже баягы. Анан эң жакшы эле эмеси могу чиктоник деген витамин бар. Баягы баспай калган, шүмүрөп калгандарга ошол дары менен бериш керек. Себеби булар чоңойгондон кийин витамин ичпей калат да. Только суу анан жем. Жемдин ичинде эле витаминдер бар, бирок могу жидкий витаминди ичкенде бат түзүлүп кетет да. Ошол. Антибиотик витаминдерди берүүнүн нормалары кандай? Мисалы эгерде көбүрөөк бере турган болсо, балким дагы башка бир оорулардын чалдыгышына себепкер болуп калбайбы? Жакшы суроо экен. Эме антибиотиктики бул азыр бүгүнкү күндө мисалы могу вет аптека магазиндерде, агро магазиндерде эмелер бар. Мында пакетикте сатылат өз нормасы менен 20 грамм болуп, 20 литр сууга аралаштырып берилет. Эми ал бөдөнү өзүнө жараша эле суу ичет анын ичиненчи. Анан ошол бир пакетиге 20 грамм 20 литр сууга аралаштырып берилет. А берки витаминдери боло турган болсо 1 миллилитр деп коебуз, жанакы шприцтеги 1 миллилитр бар го. Ошонусу 1 литрге кетет да. Же болбосо 2 миллилитрди 1 литрге. Нормасы ошондой. Ошону кошуп бере турган болсо, бул аябай баягы ден соолугун чыңдайт. Керектүү витаминдер киргенден кийин аппетит ачылат, жана койлорго деле эбермек эмелерди беришет, саят. Ошондой сыяктуу буларды ошо витамин ошол суу аркылуу кетет да. Андан кийин негизи эле баягы боп-боз кылып эле жүгөрү эле бере бербестен, албетте бул баягы жемди баягы рационный баягы көп рациондогу жемди жеп чоңойгондуктан, жакшы чоңойгондуктан ошол жемини берген жакшыраак. Анан жөн эле жүгөрү бере берсең ал өлбөй эле эме болушу мүмкүн, турушу мүмкүн, бирок чоңоюшу, анан дальнейший баягы жумуртка бериши баягы күткөн результат болбой калышы мүмкүн да. Баягы талаага картошка экпей эле бир жерди айдап коюп туруп эле эчтеке экпей эле барып картошка жыйнайын деген сыяктуу эле болуп калат да. Ошон үчүн буга деле караш керек. Жакшына расход кылыш керек. Анан жем жөнүндө сөз болуп калды. Жемини бир бөдөнөнүкүнө 1,5 килограммга чейин жем кетет, жумуртка киргенге чейинчи. Ошол негизи мисалы кээ бирлер баягы көп суроо түшөт. Мисалы бөдөнө алам дегендерге мен заранее канча жем алып турайын деген сөз болот да. Жумуртка киргенге чейин отдельный жем берилет. Ал жем саткан жерлерде баары билишет. Не канаттууга кандай жем бериштичи. Анан ошо бир бөдөнө жумуртка киргенге чейин 1,5 килограмм жем жейт. Ошону расчет алса болот. Мисалы 100 бөдөнө алсаңыз, ошого канча болуп калат? Ошондо 150 килограмм жем. Эми 150 килограммга акча болбосо, мисалы 50 килограмм, 40 килограмм алып, улам түгөнгөн сайын эми бул бөдөнөлөр көп жем жейт. Мисалы жумуртка тууганга чейин аябай көп жем жейт. Жаңы чөжөсү 1 жумага чейин акырыныраак жейт. 1 жумадан кийин уже нары жагы уже почти 1 ай деп койсок болот. 1 ай аябай көп жейт да, буларчы катуу жейт жем. Ошол. Мисалы башка үй канаттууларынан өрдөк, үндүк, каз, тооктордун да кандай айырмачылыктар бар булардын? Эми айырмасы, визуальный айырмасы десек кичинекей, аябай эле кичинекей болот. Экинчи айырмасы жапайы сыпат. Мисалы тоок, өрдөктөр эртең менен чыгып кетсе, кеч оттоп кайра кирет үйүнөчү. Буларды андай кое берип бакканга буларда эме жок. Андан кийин жумурткасы пайдалуураак.
чем башка эмелерге караганда. Эми бул баягы ойлошу мүмкүн, кичке болсо кантип эле пайда көбүрөөк болсун мында депчи. Мында баягы витаминдин эмелери көбүрөөк болот экен да. Ичинде мисалы кальций, ошол эле жумуртка, ошо тооктун жумурткасында табылган витаминдер бөдөнүнкүндө көбүрөөк болот экен. Эми баягы акылга сыйгыс нерсе, бирок эми Кудай таала ошону жаратып коюптур булардычы. Анан дагы эмнеси, жапайылык эмеси, анан тез чоңоюшунда. Мисалы тооктуку эң бат жумуртка киргендер 4,5 айда кирет. Мындай домашнийлер бир 7-8 ай, 9 ай дегенде жумуртка кирет. Өрдөктөр деле бир топ чоңойгондон кийин анан ага чейин жемди көп жеп коет. Мунукун баякындай да расход аз, результат бат деген сөз да. Бат эле күндө эми 1,5 ай бат эле өтүп кетет да, мисалычы, бат эле. Ошо 1,5 айда уже жумуртка берип баштайт да. Ошол эле чөжө, жанагы өзү жумурткадай болгон чөжө уже 1,5 айда кайра жумуртка кирип калат. Бул жакшы результат деп ойлойм да. Мисалы сөз баштап атканда, эгерде ушул ишкерликтен бир пайда табайын дегенде, жумуртка багытындагысындай эле. Жумурткасын кайсы жакка сатам, кантем деген бир ойлоо жаралышы мүмкүн да. Анан сиз дагы ушундай нерсеге мындай бир ойлонуп тушугуп көрдүңүз беле? Анан кантип сатам, кантип сатып баштадыңыз? Биринчи кардарларды кантип каяктан таптыңыз дегенде. Эми баягы сбыт болсо спрос болот дейт го. Спрос болсо предложение табылат дегендей. Бүгүнкү күндө буга спрос бар. Эми бул баягы көбүнчө баягы мурдатан баштап эле жумуртканы жеп жүргөн, жана чийкисинен ичип жүргөн, мисалы бүгүнкү күндө спортсмендер дейли, тренировка кылган эмелер, ошол постоянно адат кылгандар ичип постоянно алып турат да. Андан сырткары мисалы өзүнчө үйдө 200дөн 300дөн постоянно аштырып жүргөндөр бар. Негизи эле өзү баягы базарга барып бактыңдан көр дейт го. Бүгүнкү күндөгү базар мисалы лалафа болуп калды, интернет тармагы болуп калды да. Үйдөн эле отуруп базарга чыгып коесуң да. Эми кандай продукция болбосун, мен ойлойм ар биринин кардары бар. Сөз ага баягы рекламный шык керек дегендейчи, баягы реклама кылып, эми менде ушундай нерсе бар деп айтса, анан уже ага кызыгып элдер келет да. Анан ойлойм, билбейм, мисалы мен жашоомдо үйдө керексиз буюмдун сатылбаган буюм болгон эмес да. Мисалы бир кичинекей темир болсо деле интернетке чыгарсаң, анын деле кардары бар да. Мисалы сурап келет, сага керек эмес нерсе бирөөгө керек дегендейчи. Эми албетте бул тирүү жан болгондуктан, анан буга кызыгыш көп. Анан мен көбүнө эле айтат элем, мисалы бүгүнкү күндө баарыбыз эле даттанганыбыз жаш балдардын телефонго батып, 24 саатынын жарымынан көбү телефон менен өтүп баратат. Мисалы ал деген мисалы сабак деле окуйт да. Сабактан сырткары канча видеолорду, канча оюндарды, мисалы көпчүлүк бүгүнкү күндө телефондон жаш балдар оюн менен убактысын өткөрүп аткан кез да. Эми бул биринчиден акыл, аң, сезим, жаштык, доор деген нерсени билбей калат да. Эртең эле караса уже үйлөн деп калат үйдөгүлөрчү. Жаштыгы каяка кеткенин билбей калат да. Караса телефон эми бул жалган эле нерсе да. Ичинде каякта бир сүрөттөр эки жакка жылып эле болот. Ошого жаш балдарга алек болсун үчүн ушундайларды алып берип коюш керек да. Жаш бала деле мисалы азыр мисалы кыймылдабаган предметке кызыкпайт, мисалы стол жасаганга же дагы бирдекеге, бирок могу тирүү жанга кызыгат. Мисалы мышык багам десе мышык алып берип, ит багам десе ит алып берип, мисалычы канаттуу багам десе, мисалы ошол вакытынан биртке болсо да бир пайдалуураак бир жаштыкты эстеп, мындай бирдеке баккан жаштыкта мына кичине кийин балдарына айтып бере тургандачы. Анан кийин чоңойгондо анан балдарына мен кичинекейимде телефон ойногом, бул оюнду ойногом десе, деп эле калат. Кызыксыз эле окуп. Мисалы азыр бүгүнкү күндө ата-энелерибизден жаштыгын айтып берсе, бир чоң эле мисалы күнүнө бир күндүгүн эле айтып берсе, кинодой эле болот го. Ошого окшоп мисалы жашоодо көп нерсеге кызыгыш керек, негизи элечи. Анан пайгамбарыбыз айткан өзү, кимдин 2 күнү бири-бирине окшош болсо ал зыян да депчи. Ошого негизи 2 күндү бири-бирине окшоштурбаш үчүн күндө мисалы ар кандай нерсени үйрөнүү менен, изилденүү менен эме кылыш керек албетте. Анан колунан келбейт деген болбойт. Себеби адам баласына Алла Таала айбандан айырмалап акыл берген. Бул акылды кичине эле кызыгып, мисалы азыр акылыбыз укмуш техникаларга жетет го. Мисалы телефонду мисалы азыр эч кайсы мисалы жаныбар иштете албаса керек дейм да, эч кайсы жаныбарчы. Бирок ошону акыл эси бар жаш баладан баштап чоң картаңга чейин уже телефон чукулап атабыз да. Бул элементарный эле нерсе да. Жем бересиң, суу бересиң деген сыяктуу элечи. Эми бул эле эмес, негизи эле ошол жаныбарларды кой, уй, чарбачылык жагынан негизи кызыккан жакшыраак. Себеби адамды өзү 3 нерсе баягы өмүрүн узартат дейт да. Бул баягы көп басуу, анан ошо менен биргеликте жылуу кийинүү, ошол көп басуу дегенде эми баягы телефондо зомби болуп үйдө эле отуруп калганга караганда, мисалы көпчүлүктөрдөн угуп калабыз, өзүнө бала чака бар,
анан баягы көп эле телефон менен баягы керексиз нерсе менен убакыт өткөрөт да, ошого ушундай чарбаларды алып берип, эми көп деле акча кетпейт, телефондун 1/10 эле акчасы кетсе керек мисалчы. Бирок баягы кызыктуураак өтөт деген да. Бир пайдалуу жагы да бар, жумурткасын жеген, этин жеген дегендейчи. Ошо пайдалуу деп калбаңызбы? Бул жакта суроо келиптир. Жумурткасынын дарычылыгы бар дешет, ошол чынбы дейт. Мен бир эми баягы дарычылык бар экенин баары эле билет негизичи. Анан мен бир практика жүзүндөгүсүн эле айтып коеюн. Мен ушу бөдөнө багып кызыгып калгандан кийин уккан нерсем, биздин бир таанышыбыздын тууганы авария болуп ооруйт экен да. Авария болуп, бел сөөгүнөн сынып, анан ошол да угуп калат экен да. Эми баягы билесиз го, ооруп калганда оорунун кадырын ооруган адам билет дегендей, ооруганда бүт эле үмүт ошо жакшы болуп калсам деген, анан бүт жактан эле баягы дары дармекти издейбиз го. Анан ошол угуп калып, анан ошол жумуртканы, бөдөнөнүн жумурткасы аябай пайдалуу экен деп угуп калат да, анан ошону 1 жыл ичет экен. 1 жыл күндө ичип, ошол Чийки боюнча эле ичип, ошол жакшы болуп кетиптир да. Эми Алла Таала ар бир ооруга өзү негизи дарысы менен кошо, дабасы менен кошо берген. Ошого негизи эч ким оорубасын, биринчиси. Анан экинчиси, ооругандар болсо Алла шифасын берсин баарына. Бүгүнкү күндө мына мисалы аты өчкүр бир жаман оору келип да баарын эмес көпчүлүгүн кайгыга батырган үчүн ошого негизи эле баягы чөкпөш керек. Адам баягы ыйман менен коркунучтун ортосунда жашаш керек да, Аллага үмүт менен, анан Алланын сөзсүз түрдө өкүмдөрүн аткарбаганда азабынан коркуп дегендейчи. Негизи эми чарбачылыкта, мисалы жашоодо адал кесип кылганга өзү жетпейт. Бул деле адал кесип, мээнети аябай эме. Анан эчтеке кылбай туруп эле акча алган бул эме болбой калат да. Эми кичине кыймылдап эме кылса жакшы. Бир экинчи жагынан адамды биртке бир нерсе менен алек кылат да. Ошол. Анын дарылык касиети бар. Эми муну окумуштуулар айткандай, бунун эмеси, дарылык касиети, бул бир бөдөнөнүн эле жумурткасы 2 тобуктун жумурткасынын калориясындай, ичиндеги витаминдердин дозасы ошондой деп эме кылат да. Эми албетте негизи шифа Алладан. Алла шифаны берет. Анан себеп кылып ичип жумурткасын колдонсо болот да. Болсом да өзүң ичинде жарайымдалай ишиңе дей турганда дал ошол бөдөнөнүн жумурткасына дал келе тургандай ырдын бир экен да. Анан жеми дагы бир башка жаныбарлардан мен билгенден канаттуулардан бир аз өзгөчөлөнүп турат да. Анын курамында эмнелер камтылган, өзгөчөлүгү эмнеде? Анан кийин балким ушул жем жасоого өзүбүз жасасак деп кызыгып жүргөн бөдөнө кармагандар болсо, кантип жасаса болот? Эми мен бир нерсени айтып кетейин, мисалы практика жүзүндөгүнчү. Адам жеңилдикти каалайт да, билесиздер да мына, мисалы жеңилдикти каалайт. Мисалы бөдөнө караш өзүнчө бир машакат да. Иман жем жасаганда ошону караганда эле машакат болуп калат да. Бирок эми жасайм дегендер болсо, мен совет берет элем. 1000ден ашык же 2000ден ашык бөдөнө болсо колдо жасаса болот депчи. Колдо жасаса болот. Эми бирок бир чети мындай, мен мисалы эсептеп көрсөң 1 сом 2 сом арзан болушу мүмкүн. Мисалы заводдогу баасы. Мисалы бизде заводдор бар, жем жасаганчы. Ошонун рациондору менен жасаса болот. Мисалы кукуруза 40%, мисалы 100 граммдык эле жемдин ичинде кукуруз, арпа, соя, рыбный мука, кормовой дрожь, мука дейт, баягы кургак чөптүн немеси майдаланганы. Анан майдаланган ракушник, туз поваренный дейт, премикс, ошого окшош эмелерди жемдер менен жасаса болот. Бирок бул баягы эле эме да. Бүгүнкү күндө мисалы билесиз да, майдын баасы кымбат, соянын баасы кымбат дегендей, арпа жүгөрү деле кымбат мисалычы. Эми завод биз алып аткан розничный баадан алар арзаныраак алат да. Мындайча айтканда аларга себестоимоз арзаныраак түшөт да бизге караганда, биз өзү колдо жасаганданчы. Эми мейли колдо жасайм дей турган болсо, 2000-3000 бөдөнөдөн өйдөөсүгө колдо жасаса ыңгайлуу болот деп ойлойм да. Себеби баягы барып алып, анан 200 сом 300 сом кымбат алганга караганда колдо жасаган болушун арзаныраак түшүшү мүмкүн. Бирок негизи азыраак бөдөнө кармайм дегендерге ошол бүгүнкү күндө мисалы атын атап кете берейин, Oasis Agro деген бизде чоң завод бар. Эми баары эле билсе керек, муну канаттуу баккандын баары элечи. Ошолордон алса болот. Булардыкы 100% адал. Себеби мен өзүм барып, мен бизден баягы диний тармактагы адамдар болгондуктан, баягы албетте канаттуунун баягы тамагына жеп аткан эмесине көңүл бурушубуз керек да. Себеби ибадаттардын, намаздардын кабыл болушу албетте бул баягы жеген тамакка жараша болот. Ошого мунун тамагы да адал болуш керек. Ошон үчүн барып сурадык. Бүт сертификаттарын көрсөтүштү. Бүт адал экен. Эч бир мындай бир арам нерсе, шектүү нерсе кошулбайт деди. Ошол. Жакшы. Саламатсыздарбы? Биринчиден ишиңиздерге ийгилик. Суроом, бөдөнө канча күндө туутка кирет алдын ала рахмат дейт.
көрөрманыбыз кийинирээк кошулуп калган окшойт. Негизи бөдөнө жөжө болуп ачылгандан баштап, мисалы айтайлы, мисалы 1-январда ачылды дейли, же болбосо 1-февралда ачылды дейли. Ошондон баштап 45 күн, 45-күнү биринчи жумурткалар башталат. Эми бирок бул баягы китебинде, теорияда айтылган нерсе, бул норма да. Бирок эрте киргендер бар. 40-күнү жумуртка берип баштагандар бар, 41-күнү баштагандар бар. Негизи бирок 30 бөдөнө алып, 30 жумуртка кириш үчүн бул жумурткага 45-күнү кирип баштаса, ошондон кийинки где-то 1 айга чейин керек болуп калат. Баары жумуртка киргенге чейинчи. Бирок 45-күндөн 15 күн дагы санасаңыз, примерно 2 ай болгонго чейин 50%-тан ашыгы жумуртка кирип калат. Анан мен көрөрмандарга, мисалы шаар тургундарына, же болбосо кайсыл бир эле айылдан болбосун көрөрмандарга айтат элем, бөдөнөнү үйдө деле багып койсо болот. Көп деле жем жебейт, мисалы 20-30ту багып, мисалы ошол эле жумуртканы базарга барып сатып алып атабыз да, мисалы ага барганга бензин кетип атат, келгенге бензин кетип атат дегендейчи. Ал жерде мисалы жумуртканы сатып алат, бекер албайчы. Эми үйгө бөдөнө багып койсо, анда эме болот эле деген да, баягы күндө өзү көрүп, свежий жумуртканы өзү алып дегендейчи, өзү ичип, анан баягы кээ бирде боло берет да, мисалы бизде деле суроо бере берет. Этиңер эски эмеспи, же жумуртка баягы эски туруп калган эмеспи депчи. Бул бөдөнөнүн жумурткасы 3 айга чейин мөөнөтү сактала берет да. Мисалы пищевой боло турган болсо 3 айга чейин. Анан экинчи түрү бар жумуртканын, инкубационный деп коет. Бул баягы жөжө ачылчу эмелери, жумурткалар. Бул 20 күндөн ашпаган жакшыраак, себеби уже баягы процент азая берет, жөжө чыгыш процентичи. Берки пищевой жумурткалардыкы, алардыкы 3 айга чейин баягы холодильникте сактап ичсе боло берет. Анан совет берет элем, мен 1 айда бир алып коюп, 1 айлыкны 1 ай, аны 3 айга чейин сактап эме кылганда ал кичинекейленсе да, бат эле жок болуп калат да. Анан свежийрээк алганга эме кылат элем да. Саламатсыздарбы? Бөдөнөнүн эти жумурткасы адалбы дейт. Ооба, адал, албетте адал. Эми адалдыгына шарият ушул нерсе коюп койгон. Кайсыл бир, мисалы бизге эти адал болгон жаныбарлар бар да, анын ичинде мисалы канаттуулардан бөдөнө, тоок, үндүк дегендейчи. Эми бунун адалдыгы, мисалы адал жем берип атасың, бүт суусу адал, башкасы адал. Эми келип туруп баягы сойгон жерине келип эле такалат да. Сойгондо эле баягы бисмиллахи Аллаху акбар деп туруп союла турган болсо, ошондо адал болот. Анан жөн эле баягы токко урдуруп, же болбосо башын балта менен чаап салып эчтеке айтпаса, анда ал адал болбой калат. Жем тууралуу сөз кылып калдык, ошону улай дагы бергим келип атат да. Мисалы жөнөкөй башында бир айтып кеттиңиз, жөнөкөй жемдерди эле жей берет депчи, бирок жумуртка, туу жана башка жагынан бир аз кечеңдеп кетиш мүмкүн. Анан өрдөк ылгабай жейт баардыгын теңчи, оозуна эмне тийсе жей берет. Анан тооктор дагы дээрлик ошондой болуп калат. Тамактын калган калдыктарын берип койсо болот. Ошого окшогон нерселерди жейт бекен, жебейт бекен бөдөнө? Мен эмени бир нерсеге токтоло кетейин элем. Ошол жемди алмаштырганда, мисалы бөлөк жем берсе кандай болот дегендейчи. Бул бөдөнөдө ушундай, бул баягы жемдин даамын билет. Мисалы кимдер багып көргөн болсо, жем өзгөргөндө бөдөнөнүн баягы уже эмеси, инстинкт алмашат. Инстинкт алмашып, баягы жумуртка туушу уже азайып кетет да. Жумуртка туубай калат. Ал бир. Экинчиси, бул дополнительный корм кылып берсе болот. Мисалы 3 маал беребиз дебедикпи? Бизде эртеменкисин, кечкисин ошол заводдун баягы рациону көп, бай витаминный эмелерди беребиз, жемдерди, эртемененкисин, кечкисин. Анан обедте баягы адам деле болот, мисалы эртең менен завтрак жөн эле чай ичкен болсоң, кечкисин курдак жейсиң дегендейчи. Ошондой эле бул аркысын 1 маалын простой кылып коебуз да. Обедтегиси жүгөрү менен эле арпа берилет да. Бирок ал жүгөрү менен арпа дагы свежий болуш керек. Эски боло турган болсо, мисалы эртең менен свежий тамак берип, анан обедте начар, анан кечкисин жакшы болуп калды дегендей болбош керек да. Ошого баягы жемден алмашканы билинбеш керек. Же болбосо бир жемден, кымбат жемден арзан жемге өткөрүш үчүн буну баягы уже практикада деле бар да. Буну акырын өткөрүш керек. Мисалы 50/50, мисалы кымбат жемге арзан жемди аралаштырып акырын өткөрүш керек да, чтобы баягы стресс болбош үчүнчү. Бул бөдөнөдө стресс ошол жумуртка бербей койгон, анан арыктап кетет сөзсүз түрдө. Бөдөнө жумурткага киргенге чейин семирет, жумурткага киргенден кийин уже вес көп албайт да. Алса азыраак алат, болбосо арыктап калат да кичинече. Демек, жемге тамакка өзгөчө көңүл бөлгөн канаттуу экен бул, түшүнүктүү. Бөдөнө менен бизнес кылса киреше жакшы эле болобу дейт. Албетте, баягы араб тилинде сөз бар. Насибука юсибука валау кана байна жабалайн, гайру насибука ла юсибука валау кана байна шафатайн деген бул макал да, арабтардачы.
бул эгерде сенин ырыскың болуп, сенин насиба деген ошо сага Алла Тааланын тарабынан берилген ырыскың болсо, эми бул албетте бизнесте деле ошол пайдасы сенин ырыскың. Албетте ал рызкы дегенди биз ойлошубуз мүмкүн, мисалы тамактан өткөн нерсенин баары рызкы депчи. Жок, эми ал адал болуш керек, эми адал болуш керек, аш болуш керек дегендейчи. Анан ырыскы деп бул бала чаканы айтылат, адал кесип, мисалы жашап аткан үйүбүз, мунун баары Алладан берген ырыскы да. Анан эмени киреше жөнүндө эме кылып калдыңыз. Кирешесин эми баягы макалды улап эме маанисин айтып коелу. Эми арабтарда ошондой сөз бар да, эгерде сенин ырыскың боло турган болсо, ал эки чоң зоонун ортосунда болсо да сага келет да. Ал сенин ырыскың, сен ал эч ким ала албайт да. Эми ал эгерде сенин ырыскың эмес, бирөөнүн акысы болгон болсо, ал сен оозуңа келген болсо да бирөө алып кетет аны деген сөз да, ушундай маанидечи. Эми негизгисинен ошол адал кесип кылыш керек. Биринчиден адал, ошондо жугумдуураак болот да. Мисалы киреше, мисалы баарыбыз эле бүгүнкү күндө тытынганыбыз бул киреше үйгө бир кичине тыйын бар. Акчадагы береке деп ушул нерсени түшүнүш керек. Акчадагы береке, эгерде биз күнүнө тапкан акча өзүбүздүн муктаждыгыбызга жетсе, бул акчада береке бар. Эгерде муктаждыкка жетпей, дагы деле ошончо акча керек болот болсо, анда бунда берекеси жок да. Демек бул бир сомнительный бир эмелер бар да ичиндечи. Ошого адал кесип кылыш керек болгонунчу. Анан албетте ар бир мисалы ар кандай жөндөм бар. Мисалы кээ бирлер бар, бөдөнө бага албашы мүмкүн, бирок үйрөнүп кетиши мүмкүн. Ал бирок негизинен шыгы баягы интернет тармагында, баягы маркетинг жагынан күчтүүлөр болушу мүмкүн. Андай негизи бул шык керек да, баягы продукция боло берет. Баягы япондордо айтат го, продукцияны эгерде сен склад үчүн чыгарган болсоң, анда пайда таппайсың депчи. Аны складка эмес, наоборот, ошол ызбыт бир жака сатып, ошол ээлерине сатканга чыгарыш керек, аны складка тизгенге эмесчи. Ошого продукцияны саткандын жолун издеп таба бериш керек. Албетте кирешеси жакшы. Буну эч ким жашыра албайт. Кирешеси өзүнөн көбүрөөк деп айтылат, баягы өзүнөн тургандан көбүрөөк. Анан багам дегендерге сөзсүз совет берет элем. Анан мисалы мындай да, мен бир нерсени айта кетейин, ошол телекөрүүчүлөр көрүп кызыгып отурган учурдачы. Бөдөнөнү багам дегендерге ушул эле нерсени айтайын. Мисалы кийинде суроо бериши мүмкүн, көп баягындай болуп калат да. Суроо туулуп калат да. Бөдөнөнү багып баштаганда эмнеден башташ керек дегенчи. Мен айтат элем, уже жумуртка тууп баштагандардан алыш керек депчи. Себеби кичинекейин алганда баягы адам кызыгат да, уже мен жумурткага жетем деп аны 45 күн күтөт, анан жеп багып, чоңойто алса чоңоюп калды, болсо өлүп калса баягы эме жоголуп кетет да. Ошого чоңун эле алыш керек, даяр. Себеби ал уже расходдору бүткөн да, уже жей турган жеп, өлө турган өлүп, уже ооруганы жакшы болуп, уже жакшы болуп калган, уже даяр немелер. Демек калыпка түшүп калган, калыпка түшүп калган, уже жашоонун нугун билген, жемди билет, сууну билет, каяктан жешти, эмне кылышты. Ошондой даярын алганга мен совет берет элем. Эми албетте мисалы кээ бирлер бар, жок мен нөлдөн көрөйүнчү. Мисалы мен ошондой болгом да, даярын албай нөлдөн көргөм да, бирок нөлдөн көргөндө баягыдай да, баягы башында баштап атканда көп өлтүрүп аласың. Мен да баштап 100дөп, 150лөп өлүп калган учурлар болгон да. Себебин түшүнбөйсүң, карасаң эле ошол температура, эми буга мындай айтканда, эгерде ошол нерсеге даяр болуп, мен жок нөлдөн баштап бүт ошол потерялар эмнеден бүт изилдейм десе, анда нөлдөн баштаса болот да, жумурткасынан алып. Анан негизи эле канаттуулар ачылып жүргөндөр болсо, анда алар багышты билет. Алар каерде багыш керек, эмне кылыш керек, ооруса эмне кылыш керек, аны билет. А бирок жаңыларга айтарым, ошо чоңураагын алып эле уже багып көрдү да, уже анын характери кандай, эмне жейт, канча жейт. Андан кийин уже ошонун өзүнүн эле жумурткасынан, үйдөгү эле продукциясынан чөжү ачырып көрүп, анан багып көрсө болот да. Себеби ага уже терять нечего деп коет го, өзүнүн продукциясы жоголсо деле өзүнүн эмелери, анан берки сатып алганда кичине эме болуп калат да. Ошого даяр эле бөдөнөн алып бакканга эме кылат элем. Негизи эле ошо канаттуулардын даярын алганга эме жакшы да. Себеби билесиз го, күттүргөндөн күтүү жаман да. Аябай күтөсүң да, ошо анан күтөйүн дегенде баягы ойлогон результат баягы мээде эсептейбиз да, бүт эсептердичи, кирешени, пайданы, чыгашаны эсептеп эткенбиз да көбүбүзчү. Ошо чыгашаларды кошо эсептесек туурараак болот да. Саламатсызбы? Бөдөнөнүн жумурткасын бир гана инкубаторго чыгарабы же өздөрү да басып чыгарабы? Жана ошондой эле тоокко бастырса болобу дейт. Бул бөдөнөнүн жумурткасы скорлупасы аябай жука болот. Бул кичине эле катуураак эмеге сынып калат. Бирок баягы тооктун жумурткасында болуп сынып экиге бөлүнүп калбайт да. Просто эме сынып калат, анан ал сынгандан кийин андан уже чөжө чыкпай калат да. Себеби ичине воздух кирип калат, эме болот. Анан только инкубаторго эле бастырыш керек. Анан бул бөдөнөнүн жумурткасыны жапайы бөдөнө эле басышы мүмкүн. Жана билесиздер да, аз эле болот баягы
могу кафелерде болуп калат кээ бир сайрагандарчы, ошонун ургачы бөдөнөлөрүн болот, бирок эми аны кармаш эме машакат да. Анан басса деле 3 штук басат да. 3 штук. Жана инкубаторго миңден бир ачырып аласың да. Анан негизи инкубатордон ачырган ыңгайлуураак болот. Себеби бүгүнкү күндө уже технология өнүккөн, интернетте бар эмелеричи, полный эмел таблицалар бар. Кантип ачырыш керек, кантип багыш керек, мен ойлойм ушу инкубатордон ачыш керек. Анан кызыгып жанакы өзү деле басат бекен дегендер кээ бир породалар бар. Бишкекте деле бар, ошол бөдөнө өзүнүн жумурткасын өзү баскандарчы. Ал породаны бирок көбү бакпайт, ал баягы кээ бир эксклюзивный баягы аябай редкий породалар кармаган кишилер багышы мүмкүн, өздөрү ачырып көрүп. Андай бар. Бирок мисалы биз айтып аткан, биз багып жүргөн бөдөнөлөр булар ачпайт. Буларда материнский инстинкт баягындай эме жок болот да булардачы. Бөдөнөнү каяктан сатып алсак болот дейт? Эми бөдөнө азыр бүгүнкү күндө Лалафодо деле толтура, бизден деле сатып алса болот. Эми мисалы алам дегендер мисалы көп эле жерде бар, мисалы Ошто деле бар, Бишкекте деле бар. Эми биздики Бишкекте жайгашкан. Бишкекте болсо Бишкектен алса болот. Эми биздикини алгыла деп айтпайбыз, бирок эми мисалы каалап өзү эме кылам десе боло берет, алса делечи. Ошол биз шаардабыз. Түшүнүктүү. Анан инкубаторго салуу процессин сүйлөшкүм келип атат. Эми мисалы өзүм ачырам деп кызыккандар болсочу, алгач инкубаторду жылытып алып андан кийин салыш керекпи, же инкубаторду күйгүзүп туруп эле баарын нормага коюп эле дароо жумуртканы салып салса болобу, кантип салыш керек, ага чейин ошол инкубация кылып ачырганга чейин кандай даярдыктарды көрүш керек? Ушул инкубация жөнүндө жакшы сөз баштап калдыңыз. Кенен эле айтайлы, көрүүчүлөр дагы неме болуп калсын, бекер лекция болуп калсын дегендейчи. Эми негизи бул инкубация жумуртканы алганда көңүл буруш керек. Баягы өзү инкубационный жумурткада короз аралаш болот. Баягы эмеде, баягы семьясында короз аралаш болот. Бул эң жакшы результатты эки мекиш деп коебу, баягы эки ургачы бөдөнөгө бир короз кошулса, ошол чогуу жашаса, ошондон чөжө жакшыраак чыгат. Оплод проценти жакшыраак болот да. Ал бир. Экинчиси, инкубацияга чогулган жумуртка 20 күндөн ашпаган жакшыраак. Эми ашса деле чыгат, бирок азыраак результат чыгып калат да. Болсо ошол бир жумалыкты, бир жумага жетпеген жумурткаларды салса жакшыраак болот. Анан мисалы жумуртканы билесиздер, баягы кыры жок да. Жерге койсоң баягы жатып калат жанычачы. Ошол инкубацияга чогула турган жумуртканы тикесинен койгон жакшыраак болот да. Баягы биз уже инкубаторго салабыз го. Ошол эле эмени баягы тизип аткан. Анан ошол помещениядагы градус 20 градустан ашып кетпеген, 15 градустан ылый болуп кетпеген, ошол комнатныйдай, ошо 20 градустун тегерегинде ошол градуста туруш керек. Аябай муздап кетсе же холодильникке тоңуп калса, бирдеке болсо анда ачылбай калат. Аябай ысып кетсе деле болбойт. Анан инкубатор боюнча. Инкубатор башында жылытып алган жакшы. Себеби инкубатор көчөдө туруп калышы мүмкүн, складда туруп калышы мүмкүн. Башында жылытып, эми ар ким ар кандай, мисалы кээ бир аябай жакшы ачылсын деп ниет кылгандар бир күнгө чейин сайып коет. Аябай чоң болсо ысышы да кыйын болот. Анан бүгүнкү күндө биздин азаматтарыбыз жасап атпайбы, пеноплексден дагы строительный материалдарданчы. Алардыкы эми бат жылыйт. Свет менен болот, анан бир жарым саат, 1 саат деле уже ичинде керектүү градус алынып калат да. Себеби ал баягы жылуулукту сыртка чыгарбаган материал болгондуктан аябай жылуулукту жакшы чыгармайт. Анан инкубацияга тизгенде жумуртканы баягы уштуку жагы ылдыйга болуп тизилет жумуртка. Анан сөзсүз түрдө бул инкубацияда температура важный, экинчиси влажность важный. Ушунун баарын көрсөткөн датчик болуш керек. Бул жакшыраак. Анан кээ биркилер болот, баягы самоучка же болбосо ошондой бир колдо эле бир кичине инкубатор жасагандар болушу мүмкүн. Ал баягы датчиктер жок, бир эле температураны көрсөткөнчү. Ал жерде влажность же көбөйүп кетсе же азайып кетсе, баягы чөжө процесс жакшы болбой калат да. Анан бөдөнөнүн ачылышы 15 күн баягы чөжөнү инкубаторго салганда баягы мындай буралып туруш керек да. Эки жаккачы 45 градустан 90 градус. Бул баягы имитировать этет, баягы тооктарды билесиздер да, баягы жумуртканы астында айлантырып турат го, өзүнүн жумурткасын. Ошондой эле буларда деле ошол жумуртканы ошол имитация болуш керек да, ошол эки жака кыймылдап атат дегендейчи. Бул ичиндеги чөжө скорлупага жабышып калбаш керек. Сыртындагы эмеси бар го, ошого жабышып калбаш керек. Бул баягы кийин чыкканга жакшы эме берет да. Кээ биркилер айтат, мисалы лампочканын астына койсоң ачылат депчи. Ал ачылышы мүмкүн, мисалы ал кээде мисалы кыймылдап тоголонуп бирдеке болуп калыпчы. Негизи ошол автоматикалык эме инкубаторлорду эме кылса жакшыраак болот. Анан 15 күн ошол кыймылдап туруш керек бир температурада. Влажность дагы бир деңгээлде турат. Мисалы 37,7
болсо булардын 50% влажность туруш керек да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүчтү берет. Бүгүнкү күндө мисалы биз деле ошол температура менен аштырабыз. Анан кийин 16-17 суткада уже баягы айланма эмесин токтотуш керек да, уже түз эле туруш керек жумуртка. Жанакы мындай тизбедик, уштук кылыпчы, ошол эми жарткызылып салыныш керек да, уже чөжү жанынан ачып чыгыш керек. Өйдө болсо кыйналып калат да, ошон үчүн жумуртка жатып турса жакшыраак ачылат. Анан сөзсүз түрдө жумуртканын ачылып башташы же болбосо мына ачылат деген каяктан билебиз? Эми бул баягы чарала болгондуктан трешиналар жакшы көрүнбөйт да. Ошол жаракка кетет өзү. Мындай звездочка ошоп жаракка кетет, ошол жерден чөжө дем алып баштайт да. Анан кээ бирде мисалы инкубатор тынчыраак иштесе, укса деле болот, чипилдегендер угулуп эме болуп калат. Ошол жаракка кеткенден баштап где-то 4 саат 5 сааттан кийин уже ачылып баштайт. Анан бөдөнөнүкү негизиле тоок ошо жумуртка инкубациясында эки нерсеге көңүл буруш керек. Бул баягы жумуртка күйүп калбаш керек, температура чоң болуп. Анан ошол өзүнө керектүү ысык жетпей да калбаш керек да. Мисалы 37 деп атпайбызбы? 36 болуп калса, бул баягы жумуртка бышпайт дагы. Бул айтылган күн эмес, андан кийин 3-4 күнөн ачылып калышы мүмкүн. Ачылганда деле аз процент ачылып калат. Эгерде күйүп калса, ал күнгө жетпейт, бирок ачылбай деле калышы мүмкүн. Ошо экөө тең риск да, ошон үчүн орточосу ошол туура положение градусту коюш керек. Анан туура влажностьты коюш керек. Ошол суусуна көңүл буруш керек. Албетте инкубатор бул астында суу менен турат. Ошол суудан испаряться этип баягы влажность ичине кирип турат да. Эми Алланын кудурети ошол энесине ошончолук мүмкүнчүлүк берген экен да. Ошо температура, влажность, ошо айлантырып турган баарын ошол акылы жок жаныбар кылып турат экен да, эми Алланын өкүмү менен да. Ошого айтат элек инкубация менен кызыккандар. Эми бул мисалы бөлөк өлкөлөрдө аябай катуу тараган нерсе бул инкубация, канаттуу. Мисалы бүгүнкү күндө чарба айылда мисалы аябай шарт чоң да муну баккангачы. Эми баягы сарайларды көрсөңүз билесиз, бир 100 жылкы кубатып кеткен сарайлар бар. Ошондой жерлерге фермаларды ачып кылса болот. Мисалы бүгүнкү күндө биздин байыбай же болбосо акчабыз топтолбой аткан эле бирден бир себеби бул исрап болуп атат да. Бүгүнкү күндө мисалы тапкан акчабызды эле тойго берип, тапкан акчабызды эле башка берип, ошентип эле ошол себептен чөнтөгүбүз толбой атат да. Эгерде ошол акчаны биз андай бир ишкерликке бирдекеге салсак, балким бул жакшы эле бир мисалы бала чакага эле жумуш болуп калмак беле. Чоңураак ферма болсо, бир кишинин 4-5 баласы болсо баарына эле жумуш болуп калат эле да булчу. Кирешеси деле жакшы. Анан сөзсүз түрдө баягы товар болуп турса, ага деле спрос болот. Жок эмес да. Сөзсүз түрдө ошо менен биргеликте башка чарбаларды деле өткөрүш керек. Анан ошол билгеним ошол тоок бөдөнөнүн инкубациясы боюнча ушул маалыматтар. Анан жумуртка эме болбош керек, кир болбош керек. Муну албетте баягы тазалап, муну тазалаштын жолу баягы 3% перекис водородду чыныга коюп, ошончо суу коюп дагынчы, ошо менен эле жуулат, акырын сыртын эле бир эме кылып. Анан мияктан көрсөтүп кетсек болот, кайсылары инкубацияга жарабайт эмелерде. Мисалы айтып кете турган болсок, инкубацияга жарабаган жумурткалар ушулар да, көрүнүп атат азыр. Мисалы мондай чоң жумуртка болсо, бул нормадан 2 эсе чоң да. Бунун ичинде жылток экөө болот. Мындан чөжө чыкпайт. Анан баягындай мондай жумуртка болот. Бул көрүңүз, краскасы жакшы жетилбей калганда, бледный болуп турбайбы? Бунан деле чөжө чыкпайт. Үчүнчүсү могул жаракка. Эми ушул 3 нерсеге көбүрөөк көңүл буруш керек. Анан баягы кичкейлер болот, мисалы азыр алып көрсөтө турган болсок. Мисалы могул жумуртка менен могул эң чоңду айырмасын караңыз, 4 эсе чоң болуп атат да. Бул экөөнүн тең уже чөжө чыкпай калат да. Ошого буга инкубацияга жараган жумурткалар мондай болот. Мына мондай болуп, баары бирдей болот да. Бирдей болот. Окрастары деле окшош болот, цветтери. Анан жарака болбош керек, кир болбош керек. Ошол эле нормалар боло турган болсо, буюрса чөжө жакшы чыгат деген ойдобуз да. Анан мисалы убакыт дагы аз калды, бирок ошентсе дагы жыйынтыктоочу иретинде бир суроо бергим келип атат да. Өрдүк каздардыкын ачып атканда алар күйүп кетиши мүмкүн деп көбүнчө нымдуулук бул жака сыртка чыгарып инкубатордон өзүнчө эс алдырып, анан кийин суулап турууну кеңеш беришет да сиздер. Тооктукун дагы суу чачпасаң дагы эс алдырып туруш керек, бир аз сыртка чыгарып дейт. Буларды кандай кылыш керек? Ошентип эс алдырып туруунун кажети барбы жокпу, же суу сээп анан кийин ачылып аткан кезде айрым кезде жөжөлөр ичинен ысык көбүрөөк болгондуктан алсырап калат, күчү кетип анан кийин жумурткадан чыгышы кыйын болуп калат. Ошого жардам бериш керекпи?
Жакшы суроо болду. Инкубацияда бөдөнө, тоок, өрдөк, үндүк булар режимдери бөлөк-бөлөк болот да. Анан мисалы тооктун режими, мисалы бөдөнөнү эле инкубаторго салып туруп, жарымысына тоокту бастырып койсок, бөдөнө жакшы чыгып, тоок чыкпай калышы мүмкүн да. Себеби буларга режим жетпей калат. Жанагы эле айткандай күйүп калышы мүмкүн. Анан тооктукунда көп кездешет. Мисалы тооктуку жумурткасы инкубацияда мисалы бир 10 күн өткөндө, мисалы инкубатордун ичи 38 көрсөтүп аткан болсо, тооктун жумурткасынын өзү 40 градуска чейин чыгып кетет да. Сиз айткан ошол жана охлаждение кылып туруш керек дегенчи. Бул баягы 5 мүнөт 10 мүнөт бир суткада бир баягы муздатып турса болот. Эми бирок бүгүнкү күндө баягы жасалып атпайбы инкубаторлорчу. Бизде деле инкубатор ошо баягы заводской нормада жасаганбыз. Ал баягы астында клапаны болот, үстүндө вентилятор болот да. Бул баягы ичиндеги ысык аба постоянно айлана берип, жумуртка ысып кетет да. Ошондо бул баягы бир суткада 2 жолу охлаждение кылат да. Жумуртканы өзү муздатат. Ошол сиз айтып аткан процессте баягы эгер инкубатор ручной болсо, жанагы простой эле колдо жасалган инкубатор боло турган болсо, анда аны баягы лотогу менен алып туруп эле 5 мүнөт 10 мүнөт кичине муздатып, анан кайра салган жакшыраак да. Анан ал бир. Экинчиси, тооктун инкубациясында бунда баягы мисалы бөдөнөнүкүндө биринчи күндөн 15 күнгө чейин температура өзгөрбөйт. 15-нчи күндөн 17-нчи күнгө чейин бирке өзгөрөт да. Тооктукунда 3-4 поток өзгөрүп турат да. Жана сиз айткандай ысып кетсе, эмесини температурасын ылдый кылып коет да. Ылдый кылганда баягы уже 40 градус дегенибиз 38ге түшүп турат дагы, бер жагы уже 36-5 ушундай болуп турат да. Кийинен кайра аяктаганда дагы кичине көтөрүп, ушинтип тооктукуна кичине инкубаторго көбүрөөк көңүл бурулат да. Бөдөнүкүндө бир саласың, 15 күн уже эмең жок да, ишиң жок. Болгондо суу куюп турасың, башка эчтекеси жок. Анан сөзсүз түрдө инкубаторго да зависит этет да. Мисалы инкубаторду эгер бүт норма менен жасай турган болсо, ал аз акча турбайт да. Мисалы бүгүнкү күндө 3000, 4000ден, 5000ден баягы колдо жасалган инкубаторлор бар. Алар деле ачат. Бирок баягындай болуп калышы мүмкүн. Мисалы чыкканда баягы чөжө башы кыйшык болуп калып, же соң 1-2 күн жашап өлүп калып, ушундай баягы инкубационный периодта начар жетилип калган чөжөлөр да. Баягы жумурткадан уже чөжө майып чыкты, ал түзөлбөйт да, мындайча айтканда. Ошого сөзсүз түрдө бүт баягы нормалар менен кылган жакшыраак. Анан ичиндеги баягы охлаждение дегениңизди ошол автоматтык түрдө кылган жакшыраак. Биз эми инсанбыз да, басып кетебиз же жок болуп калабыз. Балага ишенсең эме кылып коет, мисалы карабай коет. Ошого баягы автоматтык инкубатор алган жакшыраак. Эми мисалы заводской инкубаторлор бар, башкалар бар. Ошолорду өзү муздатып турат инкубатордун ичинчи. Бир суткада 2 жолу муздатып турат. Ошо сиз айткан жанакы анан дагы бири. Анан экинчиси, жана чөжө чыга албай атканда кандай болуп калат деген сөздөр бар да. Ичиң ачышып кетет да, баягы өлүп калбасын депчи. Негизи инкубация жакшы өткөн болсо, чөжөнүн баары өзү чыгат. Ар аягында бир 2-3 штук болушу мүмкүн, баягы чыга албай, эми ача албай калган же жабышып калган болушу мүмкүн, а так калган жакшы чыгат. Эгерде инкубация начар болуп калган болсо, эми жардамдашып коесуң, айла жок. Бирок жашап кетиши кыйыныраак да алардынчы. Себеби ал жакшы жетилбей калды, баягы кургабай калды, ошондой эмелер болот да. Баягы эме ичегилер жакшы жетилбей калат. Анын ичинде деле киндик үзүлгөндө эле үзүлүп чыгат, ошолор катыбай калат. Ошентип анан 1-2 күн жашап эле анан ичиңди атыштырып эле өлүп калат да. Ошого инкубаторго келип такалат да. Эми тооктун ролун, конечно, аткарыш кыйын да, мындайча айткандачы. Чоң рахмат. Эфирибиз дагы соңуна келди. Буюрса кызыктуу, керектүү, пайдалуу эфир болду деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз радио угуучулар күжүрмөн агрардык программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эгерде эфирди өткөрүлгөн болсоңуз, анда Facebook'тан бизде телеканал Marva, YouTube'тан Marva TV, Instagram'дан болсо Насыйхат радиосу деп издесеңиз, бардык керектүү материалдарды таба аласыздар. Аман болуңуздар.